Алуу, кыз узатуу ар бирide болочу көрүнүш. Айрымдары мурдакы нукура кыргыздын салт санаасы менен гана той беришсе, кээ бири заман бап кылып өткөрүшөт. Бирок мунун бардыгы барып акчага такалат. Мына ушундан улам биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө келин алуу канча турат деген суроонун тегерегинде талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө бир нече коноктор келген, алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу куранга аракет кылабыз. Ал эми азыр болсо мурдагы кездеги келин алуунун жол жобосу туурасында маалымат алыш үчүн Кыргыз Улуттук университетинин тил илимдер кафедрасынын окутуучусу Гүлайым Телибаеваны чакыралы. Ошондой эле эч кандай той бербей гана турмушка чыккан Азиза Боронбаеваны студиябызга чакырабыз. Учурда канча келинди алдыңыз дегеле, канча баланы үйлөнттүңүз, ошол жөнүндө кеп салыңызчы. Өзүм 3 келин алдым, 3 кызымды күйөөгө бердим. Андан башка дагы келиндерим, алган келиндерим абдан көп. Өзүңүздүн келиндериңизди мурдагы кездеги кыргыздын салт санаасынын негизинде үйлөндүрдүңүзбү же заман бап кылып үйлөндүңүз? Жок, мурдагы учурдагы мезгилде үйлөнгөндөр дагы бар. Азыркы мезгилде күйөөгө берген кыздарым дагы бар. Мурдагы кездеги келин алуунун жол жобосу жөнүндө айтып өтүңүзчү. Кандай кылып алышкан кыргыздын салтында накта, нукура? Накта, нукура кыргыздын салтында келиндерди кээ бир ала качып келип киргизип алганбыз. Мисалы үчүн кыз макул болсо, балабыз алып келди үйгө. Ал баланы, келинди кандай кылып алабыз? Ак жолубузду алып, башына салып, жакшынакай кылып, үй бүлөбүзгө кошуп алалы деп алдык дагы. Анан кийин алдына барууга максат кылдык. Ал учурда ошондой алдына барып, Куданын алдынан өтүү, тартуу деп коет. Тартууга бара калыш керек, ачуу басарга бара калыш керек деп. Бул көп эле биздин учурдагы болгон окуялар болот да. Ачуусун кудалардын ачуусун басыш керек деп. Анткени куда жактан дагы алар катуу эме кылышчу да. Ит жоголсо деле издейт турбайбы, кыздарыбыз кайда кетти, кандай болду, каякта жүрөт деп издебесин. Издебегенден 2 жаштын мындай сүйлөшүп алган мезгилинен баягы кудаларды издетпей барып калышты. Аябагандай туура көрүшкөн да. Жакшы. Ошол баргандан кийин калыңды алып барышканбы Ачуу басарга барганда? Ачуу басарга барганда сөзсүз өздөрүнүн аялдарды кошкон эмес анда. Эркек кишилер гана барган. Барганда мына алып барганы коюп. Эмне себептен ошол эркек кишилер гана барышкан, аял кишини кошкан? Эркек кишилер аялдарды кошпогон себеби аял затын аларга аралаштырбай, ызы-чуу кылбайлы. Эркектер кулдугубуз бар деп, ошолордун алдында салттуу, саналуу болуп кулдук уруп, баш алдык деп баштарын ийип, анан кийин көңүлдөрүн жай кылып, баягы сүйүнчү катары айтып барган сыяктуу да азыркылардынчы. Ошо сыяктуу болуп туруп, барып анан алардын алдынан өтүп келген да. Азиза, сизге суроо ала. Сиздерде турмушка чыкканыңызга канча жыл болуп калды? Бизге 2 жыл болду. Кыргыздын жол жобосу менен жөнөкөй гана кылып турмушка чыкты деген багытта сизди чакырып атабыз да. Сизди кандай кылып алып кетишкен? Биз бала экөөбүз сүйлөшүп эле, ала качтыгып эле алган. Ала качтыгып эле? Сизге сөйкө салып келишкен жок? Жок, андай кылган жокпуз. Биз болгондо бала менен сүйлөштү. Мени ала качтыгып алып кетесиң деп ошондой алып кеткен. Саламатсызбы? Негизи кеңешпескен бармагы урбайт деп коет. Сиз ата-энеңизден сурагансызбы? Ошол учурда сиз бала менен сүйлөшүп алганмын деп айттыңыз, Ошондо экөө ата-энеңиз менен сүйлөшүп кеңешкенсизби деген суроо берип. Ооба, ата-энем менен кеңешкем. Эгерде кеңешсеңиз эмне себептен ала качтыгып кеттиңиз? Жакшынакай эле үйдөн чыгып, аларды сөйкө салдырып, жол жобосу менен кетсеңиз болот беле? Болот болчу, бирок биздин ошол учурда бизде андай шарт болгон жок. Шартыбызга байланыштуу биз ала качтык кылып алган. Калың берилүү, башат, кыл буйрук деп коебуз, Сүт акы дегендерден кайсыңысы берилди сизге? Калың канча берилди? Калың берилген жок. Башатчы? Башат да түшүнөм. Кыл буйрук, кыздын атасына атайын бир жылкы берилиш керек. Берилдиби? Жок. Келин алуу канча турат деген суроонун тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Буга биз Тамада Замир Сабытакуновду, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн жетекчиси Мелис Эржигитовду чакыралы.
Келиңиз Мендис мырза, сизден баштайлы. Сөзсүз түрдө, үйлөнгөн эки жубай бул нике күбөлүгүн алыш керек дейт эмеспи? Ушул айрымдары албай жүргөндөр да бар да. Анан ушул эмне себептен нике күбөлүгүн алыш керек, негизги шарттары жөнүндө бир аз тааныштырып өтсөңүз. Негизи биздин мыйзамдар боюнча кыз менен жигит баш кошуп үй бүлө курганына байланыштуу сөзсүз түрдө нике күбөлүгүн алыш керек. Нике күбөлүгү бул үй бүлөнү мыйзамдык статус берет. Мыйзамдык статусун берип, мындан аркы үй бүлөнүн юридикалык жактан ишмердүүлүктөрүнө жол ачат. Мына 18 жашка толгондордон башталат bizde. Баш кошууга, үй бүлө курууга укук берилет. Үй бүлө курууну нике берүү күбөлүгүн бул мамлекеттик каттоо кызматы жүргүзөт. Ал жерде департамент бар, калкты каттоо департаменти. Ошол жерде жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмдөрү жасайт. Бул нике күбөлүгүн берет. Бүгүнкү күндө биздин бардык ошол райондордо ошол жаак деп коет, орусча ЗАГСтын бөлүмдөрү бар. Ал жерге ошол жаш жубайлар бир ай мурда арызын берип, катталып нике күбөлүгүн алганга болот. Эгерде нике күбөлүгүн албай койсо, ал жарандарга, ал жубайларга кандай таасирин тийгизет? Кыймылсыз мүлк боюнча бир жумуштар жасаш керек болсо, ошол эле төрөлгөн балдарына күбөлүк алыш керек болгондо, толгон токой азыркы күндө баскан кадамыңды сөзсүз түрдө документ менен далилдешиң керек. Бардыгына нике күбөлүгү. Бардыгына ошондо нике күбөлүгү талап, көпчүлүк жерде нике күбөлүгү талап кылынат. Албаган үй бүлөлөр бар, бирок алар үйлөнүү учурунда албашы мүмкүн, бирок арадан 5 жыл өтүшү мүмкүн, 10 жыл өтүшү мүмкүн, каалайбы сөзсүз келип нике күбөлүгүн алып кетишет. Жашоо шартка керек. Жашоо шартка керектүү документ. Негизи эле нике күбөлүгүн алыш үчүн канча сом керек? Элет чергесинде, райондордун борборлорунда ошол мамлекеттик каттоо кызматындагы ЗАГСтын бөлүмдөрүнөн каттоодон өтсө, ал 556 сом болот. Ошол жерден каттоодон өтүүсү. Ал эми ошол райондордон ЗАГСтын бөлүмүндө эмес, кафеге чакырып бизди каттоодон өткөрсүн десе, ал кымбатыраак болот. Ал 1265 сом болот. Эгерде Бишкек шаарында мына бизде борбордук дворец бар, бракосочетание. Ошол жерден каттоо өтөбүз десе, ал жерде 1732 сом болот. Ал эми жок, ал дворецке барбайбыз, биздин ресторанга, кафебизге келип каттап берсин десе, ал атайын кызмат бар, ал 5423 сом болот. Тойдун негизги башкаруучусу тамада болот эмеспи? Ошондон улам сизди чакырып алдык. Эми айтсаңыз, алгач тойго кете турган чыгымдар туурасында бүгүн биз сөз кылып атабыз. Орто эсеп менен деп эсептеңиздер, бардыгыңыздар. Ошондо орто эсеп менен алганда, учурда биздин тамадалар бир тойду канчага алып барат? Кыргызда илгери кыз uzatуу бар болчу. Тойдун чыгымы ошол 50 жаш болобу, юбилей болобу, кыз uzatуу болобу, үйлөнүү той болобу ошого жараша кетет. Азыр бүгүн келин алуу темасында талкуу болуп аткандан кийин азыр келин алууда албек алына жараша дейт. Ар ким өзүнүн чөнтөгүнө жараша. Бизде эле мисалы кудулдар айткандай бирөө жөнөкөй эле ашканага той барса кантип 50 миң сом, 100 миң сом деп айтасың дейт. Ошонун шартына эгерде сени каалап аткан болсо, сенин командаңды жактырса, орто эсеп менен алганда биздики мисалы баардык командабыз 50 миң сомдон өйдө кызмат кылат. 50 миң сомдун ичине эмне кирет? Сиздин группаңызда кимдер бар? Менин командамда мисалы музыкантым бар, жарчым бар, бийчим бар. Анткени себеби аз көрүп атасыздар, той башталганда кыргыз бийи менен ачыш керек. Ортодо жекеле бир эле бий бийлебестен дагы 2 бий бийлеш керек деген шарттар бар. Ошол тойдун башынан алып барып бүтүргөнгө чейин кызмат. Бийчилер 3 бий бийлесе, музыкант башынан аяна чейин болсо, антрак бөлүнүп алса баардыгы ошо 50 миң сом кирет. Жарчы айтып кетип калбастан дагы 2-3 ырдап берет. Анын ичинде жан дүйүн менен фонограмма менен ырдалаткан ыр болот. Жөн эле мактана бергенде эмне, бүт бар жан дүйүн менен. Тамада эле жан дүйүн менен сүйлөбөсө, ырлар фонограмма болушу мүмкүн. А мисалы той ээси талап кылышы мүмкүн, мага оркестр керек десе, мисалы азыр колунда бар оркестр төлөйм десе, анда оркестр мисалы $500 өйдө кетет. Эгерде чөнтөгүм, капчыгым жакшы, мен өткөндө баламдайдын тою жакшы болгон, мен андан өтүп беришим керек десе, ошого жараша болот. Бирок мен баарын айтам, кеп тигин той жакшы болду, бул той жакшы өтүдө эмес. Биз тойду эки жаш бактылуу болуш үчүн, бата алыш үчүн берип атасыздар. Ошону бир ойлонуңуздар. Тойдун деңгээлин артисттер менен толтурбаш керек. Чакан эле, мисалы 2 бий бийленсе, бири 2 ырчы ырдалса,
той ээси башкарса, тамада башкарса, 2-1-3 жакшы конкурс болсо, анан каалоо тилек баталар айтылса. Жакшы. Орду менен өткөн жакшы. Анан биздики ошол орто эсеп менен алганда, ошол бардык командабыз 50 000 сомдон үйдө кызмат. 50 000 сом шаар ичи. Шаар ичи. Ал эми региондорго чыкканда, региондорго чыкканда ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бирөө мисалы айтышат, биз кайсыл жакка барсак, мисалы илгерки ырчыны комузсуз элестетүү кыйын. Аспапсыз элестетүү кыйын. Ошол сыңар эле бизде мисалы өзүбүздүн музыкантыбыз менен барышыбыз керек. Биз ал жакка барганда бизге мисалы кылы жок же начар же болбосо карагайдан чабылган комуз берип койсо черте албайдык. Ошол сыңар эле биз өзүбүздүн музыкантыбызды алып жүрөбүз. Камера, видео же азыр көп чыкты. Аэросъемка, анан жар-жарчы ырчы бийчилер өздөрүнө табышат. Биз анын баарын алып барганда көтөрө албайт. Регионго чыкканда биздин жөн гана ошол барып келген расходубузду эсептейбиз. Ошону кошуп төлөп беришет же барып келген майыбызды куюп берет же машина менен транспортты өздөрү таап беришет же алып барып алып келишет. Эгер өзүбүз бара турган болсок, андай эсептейбиз, ошону эле кошуп коебуз болду. Бүгүн биз келин алуу канча турат деген теманын тегерегинде талкуулап жатабыз. Ушундан улам жакында эле келин алган үй бүлөнү атайын сюжет кылып даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыда конокторду чакырабыз. Учурда күз мезгили болуп, тойдун күчөп турган маалы, алардын бири келин алуу. Учурда келин алуу канча турат экендигин билүү үчүн мындан бир аз убакыт мурун уулун үйлөнткөн кайреже менен маек курдук. Сөз башы кыздын колун сурап баруудан башталды. Биз колун сурап бардык, сөйкө салдык, алып келдик. Анан биз той өткөрөлү дедик. Сөйкө алдык, анан апасына шакей алдык. Ошол экөө биригип, канча болду эле 13 000 бирдеке болгон да. Андан сырткары, конечно, атасына норка тебетей алдык. Чапан алдык 5 000ге. Ошол келин алганы барганыбыз где-то бир 70-80 000ге болот. Эки жаштын ата-энесинин сүйлөшүүсүнөн улам калыңдын берилбегендигин айтып өттү. Калың канча бердиңиз? Берген жокпуз. Себеби биз сүйлөштүк да ошентип, биз той өткөрөбүз, биз калың бербейбиз, эме албайбыз эмне эле? Сеп албайбыз. Сүт акы эми беребиз, мынакей. Буюрса, канча бересиз? 50 000 берели деп турабыз. Учурда көпчүлүгү тойду кафеден өткөрүү ыкмасына өтүшкөн, бирок ошончолук акчанын көп сарпталары талашсыз. Ушундан улам кафеге канча адам чакырылды жана акча маселеси тууралуу суроо узаттык. Кафеге 240 адам деп эсептегенбиз, бирок 268 адамга төлөдүк. Себеби андан ашык да көп кетип калыптыр да. Ашыкча келгендер көп болот экен да. Ошо менен кафенин өзүнө 122 000 төгүп бердик. Калган барган продуктларды билбейм канча экенин, чын эле алганыбызды, көп эле. Продукт өзүңүздөрдөн кетти. Тиги жерге 122 000 жөн эле кафеге жанагы 2 салат, 1 демеси менен эле ошондой болот экен. Малдын эттери бардыгы? Баары өзүбүздөн, анын баары жылкы сойдук. Жылкы канча болот? Жылкы билбейм канча болгонун, биз өзүбүздүкүн сойдук. Бир 60-70 000 болот, 70 000 болот дешти. Жакшы жылкылар 70 000 болот деди. Эгерде дасторконго коюлган бардык тамак ашты эсептегенде бир кишиге канча сомдон айланат деген суроо келип чыгат. Биз аны бир келиним бар, ошол эсептеп көрдү да, жана аялдарга чачыла, ар бирөөнө бирден кайра жоолук, ушундай эмелердин баарын эсептеп көрүп, ошо келиним айткан бир кишиге 1200 бирдекеден айланат экен деп аткан. Мындан сырткары той ырсыз, бийсиз жана тамадасыз өтпөйт. Буларга канча акча сарпталганын кайреже жалпы суммасын айтты. Где-то 1000 миңдей кетиптир. $1000. Бир кыргызча эле айтыш керек да, 60 000дей, 70 000дей кетиптир да. Тойдун жүрүшүндө мыкты ырдаган, бийлеген айтору таланттууларга той ээсинен белектер да болуп келет. Булар дагы чоң сумманы камтыйт. Белектер да берилди да. Ошолорду канча? Призби? Призге, ошо призге биз биринчи барганда 50 000 алып барганбыз да. Дордойго 50 000 алып барып, ошол алып келгенбиз, ал жетпей калды. 50 000 сом подаркабыз жетпей калып, кайра барганда да бир 30-40 алып келдик. Биз негизги көзгө көрүнө турган орчунуларын гана сурадык. Ошондо орто эсеп менен учурда келин алуу канча турат экен деген суроого кайрежеден жооп алдык. Эми жалпы болжолдуу турду келин алуу канча турат экен? Жалпы эми канча десем
бир 400-500 миң болсо болот экен. 400 миң болот. Ашапка кетпейинчи. Себеби малды кошкон жокпуз да. Малыбызды кошпой элечи. Малды кошуңуз? Кошкондо ошо 400 миң болсо 400-450 миңге жетет экен. Кафедеги дасторконун баары бүт баары тең. 500 миңиң болсо келин ала алат экенсиң. Орто. Билинбеген менен жогорудагы аты аталган 500 миң сом бир той эле акча десек болот. Ушундан улам мынча чыгым кылбай эле чакан той өткөрсөңүз болот беле деген ой пикир жаралды. Эми биз көп жылдан бери эле баягы кыздарыбыз уже давно турмушка чыгып кеткен. Анан биз өзүбүз деле көп жылдан бери эле ушундай тойлорго барып эле жүрөбүз. Ушундай тойлорду көрүп эле жүрөбүз. Анан бизде айтмак да, бир эле баласы болсо, эмне үчүн хотя бы кафе азыр кафе деген бир мода болуп чыкпадыбы? Бирок үйдө өткөргөн андан деле жакшы болчу. Кыргызчачы, действительно. Бирок биз ошону чечтик эми. Намыс калтырып койгон жоксузбу? Жалгыз баласы бар анан кантип той бербесин деп. Намыс дагы бир четинен чын эле намыс. Намыс үчүн бердиңизби? Жок, намыс үчүн берген жок. Элдерди чакырып, элдер деле көрсүн биздин деген эме да. Айта кетчү нерсе, нике күбөлүгүнө канча сом төлөндү деген суроого үйлөнгөн Эрлан Орусиянын жараны болгондуктан 18 сом гана төлөгөн. Кайры эже жыйынтыгында тойго кеткен чыгымды киреше актап берди дейт. Келин алуунун жол жобосу шариатта кандай болот? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн Имам Сараси медресесинин мүдүрү Бактияр Шараповду студиябызга чакыралы. Ислам дининде негизи келинди алуудагы алгачкы уруксатты кимден алыш керек, кандай кылып алыш керек, кандай жол жобо менен ушул туурасында бир аз маалымат бериңиз. Негизден келин алууда эң биринчи шариат боюнча ошол ким келинди алган атса, ким кызды берген жатса, демек келинди алган аткан адам бул биринчи барат. Барганда кыздын ата энесиге барат. Ушун сизде кызыңыз бар экен, аны көргөн эмес. Укту эле бирөөсүнөнчү, сизде кызыңыз бар экен, ошону кааласаңыз биздин балабыз менен сүйлөшсүн, экөө жини келишсе, бири-бириге жактырса, андан кийин экөөнү баш коштуруп койсо, кандай дейсиз деп туруп, эң биринчи ата энесинен сурайт. Анан ата энеси дагы макул деп кыздын өзүнөн сурайт, ушундай келиптир, эмне дейсиң? Ал кыз дагы ушундай адептүү болгондуктан ата энесинен сураган. Сиздер эмне дейсиздер? Сиздерге макул болсо, макул менен сүйлөшүп көрөйүн депчи. Сүйлөшүп экөө туура келе турган болсо, андан кийин макул экөө келишиптир, экөө келишкен болсо, биз булардын бактысына балта чаба албайбыз. Экөө эле бактылуу болсо, болуп кетсин деп туруп, андан кийин алар тойдун маселесин сүйлөшкөн да. Негизи укуласа тамадалар биринчи той бериле турган адам менен сүйлөшүп атканда, тойдун биринчи кайсы кафеде же кайсы ресторанда болоорун сурап туруп, ошого жараша өзүнүн баасын чечет дейт. Бул чындыкпы? Азыр тескерисинче болуп калган. Мындан 3-4 жыл мурун ошондой болчу. Азыр тамада чалып ресторанда айтсак эле тамада асмандын башын чапчып ийет деп, тамадага чалганда кафелерди карап атабыз дешет. Анан 1-2 күн калгандан баландай деген чоң ресторанда айтат. Бирок мен дайыма той элерин айтам. Кеп анда эмес, кеп көңүлгө чыкканды берсе эле болот. Бирок алдан ала кеңешип койсо, биз мисалы азыр көптөгөн ресторандар салынып атат, кафелер салынып атат. Ал илгеркидей кыргыздын боз үй эмес. Кыргыздын боз үйүндө 100 кишини тыгып коюп кыйкырсаң үнү кылбайт кошунаңа. Азыр ар бир ресторандар бар, мына апалар, аталар, жаштар эле түшүнүп калды. Тамадан эмне деп сүйлөп атканын билбейсиң, угукпайсың. Кандай жакшы сөз угуп атса да жетпейт, анткеси ал жерде акустика деп коет. Кеңешпейт. Илеген чоң ресторандар салып атканда профессионал музыканттар менен кеңешпейт. Анткеси ошол жерде аксакал болот, улус болот, жаш болот. Той 6 саат бүткүчөктү жана аксакалдардын улардын башын жейбиз. Алар бизге келет, акырын сүйлөчү, музыканы акырын койчу деп. Бирок ал эмне себептен? Анткеси ошол ресторандар салып атканда акустиканы тууралап салганда андай нерсе болбойт. Биз ошолорду айтабыз той кеңешкенде. Бул ресторан жакшы, мунун тейлөөсү жакшы, мунун ашканасы жакшы, булардын кылган мамилеси жакшы деп. Анан кеңешип кеткен бармак оорубайт деп кыргыз эли бекер айткан эмес да. Кеңешип кетсе, баардык талаштан тактык жаралып анан бир бүтүн келет. Кеңешпей туруп өз билгенин кыла бере турган болсо, анда аягында өзү өкүнүп калат. Кайрымдуулук кылып, кичине бекер алып барып дейсизби? Же кандайдыр бир деңгээлде баасын түшүрүп алып барган учурларыңыздар болобу? Андайлар көп эле болот. Мен өзүм атадан эрте калып, жетим өсүп чоңойгонбуз. Бизге да кайрымдуулук кылган көп кишилер. Кайрымдуулук кылыш керек сөзсүз. Тирүүлүк болгондон кийин эртеңки күн ошол нерсе сага айланып келерин эч качан эстен чыгарбаш керек, унутпаш керек. Биз көп эле бул бир окуяны айтпайын, кайсыл жерде болгонун айтпай эле коеюн. Той болду, бирок бааны бычышканбыз. Мен жакшы түшүп бергенмин. Анан той бүттү. Той бүткөндөн кийин элдин баары тарап кетти. Ичти, жеди. Эл ушу экен да. Анан 2 жаш калып калды кафеде. Эмне себептен? Анткеси алар акчасын төлөй албай калды.
алар акчасын төлөбөйүн экөөнү чыгарбайт. Анан ситуацияны түшүндүм. Ары чуркады, бери чуркады. Айласы кетти, анан мага кел, ушундай болуп атат. Мен айттым, мен сенин ситуацияңды түшүндүм дедим. Сен мага акчаңды бербей эле кой. Сен эң кыскасы могу видеону өзүң чакырыпсың, музыкант менен чечишип ал. Мен сенден 1 сом албайм. Сен берсең алдым, бербесем жок. Качан убактың келет, бутуңа турасың, байыганда өзүң кайрылып келип мага рахматыңды гана айтсаң, мага ошол жетет дедим. Мен ошондон 1 сом алган жокмун, кеттим, ошо менен омин. Эң айттым, эң кыскасы экөөң батыр болгула дедим. Буга чейин атайын кафе, ресторандарга чакырып, нике күбөлүгүн алуу үчүн бул жерде 5423 сом деп турат, Анан бул эмне себептен мындай баасы кымбат десек деген суроо келип чыгат. Себеби буга чейинки мисалы ошол эле өргөгө барып алган сыяктуу бирдей эмес да баасы. Эмне себептен булардыкы жогору? Туура, эң туура суроо бердиңиз. Бул мобилдүү топ 1 майдан баштап мыйзамдуу түрдө иштеп баштады. Буга чейин мурда болгон мындай топ. Алардын баасы 2000 сомдун тегерегинде болчу. Бирок биз буга чейин терең анализ жүргүзүп көрдүк тойлордо. Ошол биздин ЗАГСтын кызматкерлери чыкканда кеминде 6000 сомдон албайт экен. Бул акчалардын бүт баары ошол ЗАГСтагы кызматкерлердин чөнтөгүнө кетип атыптыр. Мамлекетке болгону ошонун бир 5% да түшпөйт. Жана 18 сом бланкка төлөп койчу экен. Анан каттоону дворец бракосочетаниядагы өткөргөн тариф менен өткөрүп, отчетту ошону менен берип, калган акчаны чөнтөгүнө салып жүрүшкөн. Тилекке каршы көп жылдан бери бул ошол ЗАГС кызматында ошондой калыптанып калган болчу. Анан ошол мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси алмашкандан кийин, Тарбек Сарпашев келгенден кийин бул жаатта атайын изилдөө жүргүзүп, терең анализ жүргүзүп, баасын мурдагы кызматтын 2000 сомдукту жоюп, жаңы мобилдүү түп топ түзүп, анын баасы орточо баасы болуп туруп 5423 ошентип баа тарифти койдук. Эгерде ошол өргөнүн өзүнө барып ала турган болсо канча сом дедиңиз эле? 1738 сом болот. Болбойт беле дейм да. Айрымдар үчүн бул кымбат дегендер да бар да. Эми кымбат дегени менен булар барып жетишпей атат. Суроо талап чоң. Айрыкча ушул 6-7 күндөрү бир топ тойлорго барбай да калып атат. Убакыт жетишпей калып атат да. Ошондуктан бул сумма биз ойлойбуз ошол каалагандар үчүн. Мурдагы кезде кыз үчүн калың канча берилчү эле? Ар бир учурда ал жерде кыйноо жок болчу. Илгери тигил чоң кызматкер болсо дагы, тиги баланын атасы же болбосо башка болсо дагы элдин шартына карата. Өзүң айткандай, тигинин кызына канча алып барыптыр калыңды, тиги келинге канча алып барыптыр калыңды деп, бул эл ичинде ар бирине угулуп турат да. Ошого ылайыктап туруп гана алып барышкан. Орто эсеп менен. Орто эсеп менен 5000. Башат кыл койрук деп коебуз, кыл койрук. Эмне себептен берилиш керек жана мурдагы кезде сөзсүз түрдө муну талап кылышчу экен, берилчү эле? Берилген, ал деле ошол үй бүлөнүн максаты боюнча берилген. Эч ким ал учурда кыл куйрук алып келесиң, 9дап алып келесиң, мынчаны бересиң деп айткан эмес чынында. Өздөрү билип алып барышкан. Өздөрү билип алып барышчу. Эне сүтү. Эне сүтүн дагы ошондой кылып берчү. Эне сүтүн көпчүлүк учурда мурда уй беришчү. Бир жакшы саан уй деп. Мурдагы кезде кыздын көйнөгүн ким даярдаган? Кыздын көйнөгүн кыздын үй бүлөсү даярдаган. Азыркы мезгилде деле мен мисалы үчүн кыздарымды берип атам. Биз балдарыңыздын Кудайга айтабыз да, балдарыңыздын боюн, өлчөмүн өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн баланыкын өзүңөр даярдагыла, кыздыкын канча болсо дагы биз өзүбүз даярдайлы деп. Бул өтө жакшы нерсе да, мисалы үчүн мага жагат. Көйнөктү негизи балага алып бербеген эмес. Эжекем айткандай, кызды гулянкага алып кетерде, балага жана ошол баланын үй бүлөсүнө кийин тойканага барганда кызык болуш керек. Анткенсе кызды ага чейин бала көрбөш керек. Бул мусулманчылыкта деле бар. Негизи кыздын колун кармап, кыз экөө табыш кычакты, никесин кыйгычакты кызды көргөн эмес. Ачык сөз. Биз өзү негизи кыргыздын салты менен мусулманчылыкты бириктирсек жакшы эле жашайбыз, бактылуу үй бүлө болобуз. Жакшы келбейт. Анан ошон үчүн көйнөктү кыз тарап эле алып берген жакшы. Сиз айткандай, апасы билет кыздын өлчөмүн, ченеп, карап,
өзүнүн размерине ылайыктап алып берген жакшы болчу. Ар бир кыздын кыялындагы нерсе бул ак көйнөк кийүү, жаркырап үйдөн чыгуу дегендей. Ак көйнөк кийбегениңиз өкүнүчтө калган жокпу? Жок, өкүнүчтө калган жок. Мен ал нерсеге өкүнбөйм. Анткени мен ата-энемдин шартына карадым. Бала жактын да шартына карап себептен келген жокмун. Анан той кандай өттү сиздердики? Алагашты кылып бардыңыз. Тойсо алагашты кылып кыргызча эле өттү. Бала тарап чакан той берди. Ооба, чакан той. Болжолдуу түрдө канча адамга? Болжолдуу түрдө бир 20-30 адамга. Ошо калың маселесине келип такалалы эми. Башат, сүт акы, калың деген нерсени бериш керекпи? Ислам дининде башат, сүт акы деген нерсе жок, калың деген нерсе бар. Бирок калың дегенде бул кыздын махри деп коет араб тилинде. Бул негизи кыздын колуга тийиш керек. Кыздын өзүнө берилиш керек. Кыздын өзүгө берилиш керек. Жакында келин ала турчу үй бүлө канча каражат короткон турат? Мына ушул туурасында дагы атайын маалымат алып сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү, андан соң маекти улантабыз. Буга чейин келин алып көргөнсүз? Келин алган эмеспиз, биринчибиз. Буюрса биринчи жакшылыгыбыз. Сезимдер өтө толкундадым. Уктай калдык. Жакындаган сайын уйку жок. Жерге бутум тийбей атат, учуп атам да. Тем более биринчи эң угул балам. Жакында келин алабыз деп толкунданып жаткан Токмок шаарынын тургундары Кубанычбек мырза менен Азада эжени сөзгө тартып, келин алууга болгон даярдыктары тууралуу маалымат алдык. Биз эми кудагыйлар менен кызды сурап барганбыз, колун таанышканбыз. Ошондо сүйлөшүп, чечим кылганбыз да. Калыңын бермей болдук. Илгеркинин салтында эле калың берүү деген бар да. Негизи илгери менин папамдар жылкы алып барышчу. Азыр жылкы 70 000 турат экен. Ошону калыңын ичи менен жылкысы менен чогуу 70 000, анан эне сүтүнө 30 000. Ошо менен 100 000 менен. Кызга салынган сөйкөнү канча сомго алгандыгын сурап, андан сырткары кафеге келе турган коноктор тууралуу кеп уладык. Сөйкөсүн 10,5 миңге. 10,5 миңге. Жакшы. Анан эми сиздер мага кызды алып келгенден кийин өзүнчө кафеде той өткөрдүңүзбү сиздер? Кафеде кайра 1 ноябрда буюрса свадьбаны биз өзүбүз мойнубузга алганбыз, өзүбүз өткөрөбүз. Аяктан 3 стол бердик. 40 киши келебиз деди, биз 3 столго. Жалпысынан канча киши чакырылды кафеге? 200 киши. 220 болот экен да, аны майда барат жана эмелер менен. Кафедеги коноктор үчүн даярдалган тамак аштын баасын сурасак, бардыгын ирети менен эсептеп чыгып, киши башына кетчү сумманы Азада эже тактап койгон. 200 кишиге киши башына канчадан тегерленет экен? Дасторкондун үстү кафенин эле салаттары, а жерде 4 түр салат, 2 тамагы менен торту, пирожный эме, печеныйлары менен 530дан айланат экен, официанттар 350дөн төлөйт экен бир кишиге да. Анан калгандар казы карта, чучук, гриль-мрилдин баары калган өзүбүздөн барат. Фруктылар өзүбүздөн барат. Суулар 1,5 миңден айланат экен. Бир кишиге 1,5 миңден. Жалпы канча кетет экен ошондо? Жалпы 200 кишиге ошо 300 миң. Тойдун көркүн ачуучу артисттерди канча сомго жалдадыңыз деген суроону узаттык. Ырчыларыбыз бир ырчы келет $150, 11 миң. Тамадабыз 21 миңге. Анан бийчилерибиз ар бир бийине 3 миңден экен. 2 бий да. 2 бий 6 миң сом, дагы $100 болот атат да. Ошондо $100 болгондо 40 миң тамада ырчы бийчилери. ЗАГСка? ЗАГСка 2 миң төлөйт экенбиз. ЗАГС келип берет экен. Оформление 26 миң болот экен. Оформление кылганга. Анан видео, фотолор 24 миңге. Ошондо тияк 40 миң, жок 40 миң, 65 миң, анан 24 да 85 миң кетип калат экен. Үйлөнүү тойду алып бара турган тамада конокторго берилүүчү белектердин санын айтып, аларды даярдап коюусуна тапшырма берген. Бул тууралуу Азада эже төмөнкүчө кеп салды. 40 кишиге тамада берчү призди алат экен, 20 эркекке, 20 аялга. Анан 10 калпак, кыргыз калпак, 2 ак жоолук. Андан сырткары мен кудагыйларыма берчү өзүмдүн приздерим бар. Эми тойго кам көрүп жакында келин алам деп жаткан экенсиз. Келин алуу үчүн канча сумманы сарптаган турасыз деген суроого жооп алдык.
150-300 миң кафеге кетип атса, тамадаларга 100 общий анымыны майда барат мен 100 кетсе, 300-400 миң. Мен баш аягы санаганда 500 миңден кет. 500 миңге келин аласыз. 500 миңге алат экен. Кыздын кийими кандай болот? Кыздын кийимин болгону мен халатын алып келдим, көшөгөсүн алып келдим, келгенде кие турган көйнөгүн алып келдим, пока ошолор тапочкалары. Үлпөт көйнөгүн кыз жак чыгармай болду. Үйлөнөм деп жаткан Адилеттин өзүн сөзгө тартты. Айтымында достору эң кымбат баалуу унааларды тойдо жалдап беришет экен. Мен досторум кичинекей жактан эле көп досторум буюрса. Бирок ошонун ичинен саналууларын эле чакырып, саналуулар менен уюштуруп атабыз. Жана гулянкага чыга турган машиналарды буюрса, жакшы эң кымбат машиналарды чыгарып берген да досторум. Андан кийин фуршетти Гавайдан кылып беришет. Ошол жак буюрса. Канча машина болот? Где-то 5-6 машина болот. Эң кымбат машиналардан. Төрдө олтурган Адилеттин тайенеси келе турган келинин ыймандуу болсун деп бата берди. Келген келиним ак жолтой болсун. Ак жүздүү болсун. Бизге кайрымдуу болсун. Уулубузду жакшы башкарып, бизге жакшы караткан келин болсун. Өмүрлөр узун болсун деп бата берем. Ой пикир билдиресизби? Ошол жерден жана айтып кеттим, негизден шарият боюнча калыңдын эң азы өзү мен кызымды бекер берем, жакшы бала экен дегенде биздин акча менен эсептегенде бир 10 миң сомдой болуп калат да. Ошол дагы негизден кызын колуга тийиш керек. Анан кыз өзү мен сени өзүмдү тапшыргандан кийин эмне үчүн акчамды тапшырбашым керек деп акчасын тапшыра турган болсо, эң берекелүү акча ошол болот деген. Көп нерсеге жете турганчы. Саламатсызбы Замир мырза? Учурда тамадалардын көпчүлүгү эле шаардан чыкпай калбады. Бирок ар бир эле той өткөрө турган адам каалайт да сиздердей такшалган тажрыйбалуу тамадалардын тоюн алып барып беришинчи. Анын сыңарындай сиздин да атаңызды алыстан угуп ошол эле Алай районунан же Лелек районунан же Ат Башадан тойго чакырып калышып, анан ал жакта сиз тоюн алып барып бергенден кийин сен бизге жагып калдың, сен ошол эле элди аралап эле жүрчү, эл ичи өнөргенчи дейт эмеспи, ошол карапайым турмушта эле аралашып жүрчү, шаарга кетпей десе, сиз элдин арасында региондордо жүрөр белеңиз же шаарга кайра качып келер белеңиз? Эгер мен бойдок болсом жүрө бермекмин. Бирок үй бүлөмдү көчүрүп, мага ошол жактан шарт түзүлсө, албетте эл биз алыска жол айылдан башталат дейт. Айылдан келдик да, айылга барганга даярбыз. Агам кыз берип той өткөрдү да. Ошол жака барсам, тамада жалдап турат атайын. Карап турсам, ошо тамадан мындай конкурстар уюштурган оюндар жакпады да чынында. Мындай кудагыйлар чакырып дагы бирдин-бирин көтөрүшсүн гана деп туруп көтөртүп атат да бирин-биричи. Бер жактан караган адамга мындай кызыктай көрүнөт экен да. Анан берейин дегеним, ошо суроо берейин дегеним, ошо маданият министрлиги тарабынан же бул нерселер көзөмөлдөгөн же эскерип турган нерселер болобу? Темадан чыкпаңыздар. Эми мындай да. Бардык нерсени көзөмөлдөсө болот. Бирок мамлекетте отура берген болбойт. Ар бир адам өзүн тарбиялаш керек. Анан мамлекет бизге келип айтат эле деп отура берсек, андай биз туура эмес жакка кетип калабыз. Келиңиз, Менис мырза, мен сизге суроо узаткым келип атат ушул жерден. Жогоруда буга чейин көрдүңүз, сюжетте Орусиянын жараны болгон үчүн 18 сом гана төлөптүр. Нике күбөлүгүн алыш үчүнчү. Анан мен ойлоп атам, Орусияда ушундай 18 сомго эле ала турган болсо нике күбөлүгүн, бизде 5000 деп кетип атат, 2000 деп кетип атат. Биздин карапайым калктар үчүн кымбаттык болуп калбайбы? Бул жерде тактап кетейин. Ал 18 сом болгону бланкка гана төлөндү. Ал ошол нике тууралуу күбөлүккө жана ошол жердеги бланкка гана төлөнөт да. Каттоо ал сөзсүз түрдө алынат. Ал эгер ошол дворецке барса 1732 сом төлөйт. Ал милдеттүү түрдө төлөйт. Ал жерде сизге бланктын гана баасын айтып атат да. Бланктын баасы туура 18 эле сом. Аны бүт баары төлөйт. Мурдагы кезде тойго, мисалы келин алганда тойго канча мал союлчу эле? Келинди алып келген күнү бул бала айткан сыяктуу эле баягы молдону чакырып туруп, бир кой союп туруп эле нике кылышкан. Нике кыйып койгон да. Анан кийин элдерге той бергенде кадимкидей эле ал учурда жылкы же болбосо сөзсүз эле чоң мал союлсун деп эч ким айткан эмес. Кой болсо кой, торпок болсо торпок союп, алына жараша эле тойду өткөрө берген. Нике күбөлүгүн алгандар болгонбу? Нике күбөлүгүн барып селсебеттен эле алышкан. Нике шакек деген бар беле? Жигит кызды ичтип алып эле, келинди алып барып эле ошактан өздөрү сатып алышкан. Жогорудагы биздин жигит айткандай эң кымбат машиналарды айдаган сыяктуу.
ал кезде машина айдашканбы же кандай? Эшек арабасы калач. Машинелер болсо машина менен алып келген, машинеси болбосо барып такси менен алып келишчү. Сөзсүз эле баягы кымбат машинелерди алып тияка бияка кыдырткан жок болчу. Жанагы чыккан кызмат мисалы бланкага 18 эле сом дедиңиз да, калганы кызматка төлөнөт атпайбы? Ошол кызматка төлөнгөндүн канчасы ошо кызматчылардын айлыгына кетет да, канчасы Кыргызстандын бюджетине түшөт? Жана мобилдүү топтордун 5423 сомдун анын ошол айлык акысы ошонун ичинде отурат. Ал жерде 15%га чейинкиси айлык акысына кетет. Калганы мамлекеттин бюджетине түшөт. Сиз келин алып кыз берген апа экенсиз. Сиздин оюңузча келин алган тарап көп каражат кетиреби же келин кыз берген жакпы? Эки жагынан тең чыгым чыгат. Конечно, балдар үчүн эчтекесин аяшпайт ата. Колунан келишинче бардыгын жасаганга аракет кылат. Анан кийин көңүл деген бул чоң нерсе. Балаң үчүн, кызың үчүн бардыгына даяр болосуң. Карыз болсоң дагы, башка болсо дагы даяр болот. Бирок кыз берген жак Тамада мырза айткандай көбүрөөк болот. Бир нерсени айткым келип атат. Мисалы учурда арабызда жок эмес экен, чындыгында иликтеп көрсөк, финка алып, кредит алып үйлөнгөн балдар бар экен да. Мына ошол келин алууда дагы ошол нерсени эне багыш, ата багыш дегенде баласынын көңүлүнө карап туруп, ошол нерсени алып берип туруп үйлөндүрөт экен баласынчы. Анан ушул нерсенин биздин коомчулук үчүн кереги барбы? Бул ашыкча чыгым болуп кетпейби? Сиздердин өзүңүздөрдүн ар бириңиздердин ой пикириңиздер ушуга болгон. Мисалы үчүн менин ой пикирим ошол кредит алып ушунчалык кыйналып өткөрүштүн кажети жокку деп ойлойм. Анткени бул үчүн эки куда, эки бала кеңешиш керек. Бирдеки болсо эле кредитке чуркашат экен. Кудайдан суран, бир тууганың бар, досуң бар суран, бербесе күтүп тур болот, сабырдуу болуп керек. Анан кредит алганда деле эки эсе төлөйсүң. Кредити жок деле апабыз айткандай эки жак келишип, бирдеке десең ала качып кеткен тат. Же анын башка жака жулуп кеткен тат дебеш керек. Келишип алып туруп, туура чечип туруп, алдын ала элдин батасын, туугандардын батасын алып экөөнү башка уштуруп никесин кыйып жашай берсин. Акчасы болгондон кийин тойду каалаган убактысында бере берсин. Мен мына быйыл 1 жаштан тойун алып бардым, Москвага барып экөө үйлөнүп кетип 1 жыл иштеп келип туруп, мына келди да татынакай бир баласы менен келип жакшынакай тойун өткөрүп коюшту. Ушунча болот да. Алла, эми негизден үйлөнүп атканда максат эмне? Кызды берип атканда максат эмне? Бизден албетте максат экөө бактылуу болуп кетсин. Бактылуу болуп кетишлик үчүн Аллах Таала бактылуу кылганда Алла, бактысыз кылганда Аллах Таала. Бирок Аллах Таала бактылуулукту кайсыл жерге койгон, ошол жерден издеш керек да. Кредитти сүткорлук деп коет. Бул Куранда тыюу салынган. Жанагы акча бүтүндөй 500 000 акча кетип баратат. Ысыраф да. Аллах Куранда айткан: "Кулу вашрабу ва ла тусрифун." Жегиле, ичкиле, ысыраф кылбагыла. Эмнеге? Аллах себебинен инналлаха ла юхиббул мусрифин. Аллах Таала ысыраф кылгандарды жакшы көрбөйт. Аллах кимди жакшы көрсө, ошону бактылуу кылат да. Бүгүнкү биздин талкуулап жаткан темага карата коомчулуктан дагы бир нече суроолор келген экен. Азыр биз келген коноктордон жооп алалы. Нике күбөлүгү жок, нике кыюуга болбойт деген мыйзам кирди. Ошондо сиздер нике күбөлүгүн бериш үчүн алардын жаш курагына маани бересиздерби? Ооба, сөзсүз түрдө маани берилет. Мына мыйзам долбоору депутаттардын арасында колдоо тапты. Мамлекеттик каттоо кызматы бул мыйзам долбоорду толугу менен колдойт. Ар бир үй бүлө, ар бир жаңы түзүлүп аткан үй бүлө сөзсүз түрдө нике күбөлүгүн алыш керек. Бул мыйзамдуу болуп эсептелинет. Нике күбөлүгүн алгандан кийин гана, каттоодон өткөндөн кийин гана ошол үй бүлө Кыргызстандагы үй бүлө мыйзам чегиндеги үй бүлө болуп саналат. Кандай учурда нике күбөлүгүн алууга болбойт? Эми жашы жете элек болсо нике күбөлүгү берилбейт. Катталбайт, биз аны каттабайбыз. Ошондуктан айрым учурларда ушундай фактылар бар. Жашы жете элек кезге чейинки да үйлөнүп алгандар, нике окутуп үйлөнүп алгандар бар. Балким жанагындай биринчиси менен ажырашуу, экинчисин андай болсо, эми ар кандай учурлар бар болот. Экинчи аял алам дегенде биз андай каттабайбыз. Анын сөзсүз түрдө же болбосо ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк болуш керек, же болбосо жубайы же жолдошун мындай эми каза болуп калат, ошол тууралуу күбөлүктөр болсо экинчи үй бүлө курганга уруксат берилет мыйзам чегинде. Келинди үйгө алып кирип бара жаткандагы салттарды айтып өтүңүзчү дейт. Келин келди деп алдынан жолдош баласы сүйүнчүлөп чыгат. Сүйүнчүлөп келгенде, келин келгенде алдынан тозуп алып, кайненеси болобу, башка үйдө ким болсо ошол тозуп алып, алкап
киргизиш керек. Келин жүгүнүп кирет. Анан кээ бир мезгилдерде болгон бизде баягы келинди жетелеп келип, анан кийин аркасынан достору түртүп киргизген, жүгүнбөй кирген. Анан ошол мезгилдерде үйдө эркек киши болсо аябай кандай башкача көрүнөт дагы. Чык эшке чыгып жүгүнүп кир деп айтат. Алга дагы ушу биздин кыздарыбыз келин болуп келип аткандан кийин дайыма даяр болуш керек да. Эмнеге келинге күйөөсү жок аял жоолук салууга болбойт? Күйөөсү жок аял жоолук салганга боло берет. Мисалы үчүн анын балдары болсо. Мына бул дагы бир өзгөчөлүк да. Анан төрөбөгөн аялга дагы жоолук салдырбайт. Учурда бала тарап той өткөрбөсө деле, кыз тарапта кыз узатуу той деп өткөрүү өзүнчө бир модага айланып баратат. Сиздерде ушундай болгонбу дейт? Жок, өткөргөн эмес. Мыкты тамада болуп, клиенттерди өзүңүзгө ар дайым тартып туруш үчүн эмнеге басым жасайсыз? Кандай ыкмаларды колдоносуз? Кооздонуп кийинип алып эле антракс айын кийим которуу эмес. Элдин табитине жараша алып баруу. Мисалы тойдо ар кандай контингент болот. Жашы болот, карсы болот. Ошолордун табитине ылайыкташ керек. Динде нике шакек салууну деген барбы? Бул көрүнүш христиандардан келген. Аны мусулмандар туурап жатат, күнөөгө батышпайбы? Албетте, күнөөгө батышат. Негизден динде немеси жок, шакек салуусу жок, бирок осадукатахина нехла деп коет аятта, кыздын көңүлүн көтөрүш үчүн шакекпи же болбосо ошол кызыккан нерсени бериштик бул бар. Өзүңүз дайыма 12 жылдан бери тамада болуп жүрөм деп атасыз. Келин алгандардын тоюн көп алып барып жүрөсүз. Учурда ушул Кыргызстандын учурдагы акыбалында орто эсеп менен канчага келин алса болот? Канча турат келин алуу? Эми мындай да. Кеңешип кескен бармак орбойт дейт. Анан бул жак мынча берип койду, нааразы болуп калдык дешпей, башында кеп акчада эмес, кеп байлыкта эмес. Баарыбыз айткандай эле кеп бактыда. Ошончо кол тойгон ресторанда той берип, болгон акчанын баарын чачып, эртеңки күн жашай турган нерсе эчтеге калбай калып, анан экөө жашай албай калса, өкүнүч ошол жерде болот. Анан экөө ошончо акчаны чачкандан кийин экөө жашоону улап кетсе, анда сүйүнүч болот. Тамадасы, музыкасы болот, ырчысы болот, жарчысы болот, узатчысы болот, ошонун баарын эсептегенде, ошо жылкысынын малы менен барды келсе 450-500 барат, 500 миңге барат. Өткөндө эле ошо досторум менен сүйлөшүп калганда ушул нерсени айтты да, үйлөнөйүн деп атам, бирок менин шартым болбойт атат дейт да. Анан мен ага айттым, жөнөкөй эле той кылып өткөрсөң болот депчи. Бирок намыстанып атат да. Ушу биздин коомубузда ушул нерсе болот. Хур намыстын айынан эле никелешүү аз болуп атат да, үй бүлө куруучу. Мурун 15-20 чейин ичип алчу машинаны. Шаарда пробка болчу, элге да тоскоол болчу. Азыр 5 машинадан ашык болбойт. Ал жакшы болду. Бирок биз үйлөнгөндө бир эле буск менен жүргөнбүз. Тууган кайын журттун баарын салып алып эле. Ал эшек арба менен жүрсөң деле болот. Сен шартыңа жараша жөө жүрсөң да болот. Ошон үчүн сен шартыңа жараша эл дебеш керек. Элди бата кылганда чакырыш керек. Бирок сен өзүң шартыңа жараша өткөрүшүң керек ошол. 500 миң бул орто эсеп менен учурдагы келин алуу деп жатабыз. Айрымдар үчүн бул чоң сумма болуп эсептелинсе, кээ бир үчүн бул 5 сом сыяктуу сезилиши мүмкүн. Ушундан улам бүгүнкү көрсөтүүндө жыйынтыктоочу сөздү сиздерге сурооzaткым келип атат. Мунун баардыгы неден улам келип чыгып атат? Кур намыстанбы? Же ушул 500 миңге той өткөрүү кыргыздын калкынын ушунчалык байып кеткендигиненби? Ушул туурасында бир аз оюңуздарды айтып туруп, жакында үйлөнөм дегендерге, келин алам дегендерге кеңеш иретинде өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Кур намыс менен эч качан куурабаш керек. Мисалы үчүн мен жакында эле бирөөлөрдү көрдүм, үйлөнүп, чакырып бардык, 50 кишини жакшынакай эле кафеге чакырып, 50 адамды, эми айлана чөйрөсүндөгү бир туугандары, жакындары деп ойлойм да. Бала кадимкидей эле жакшынакай кийимин кийип, кыз дагы ошондой кылып 50 адамды чакырып, ошолорду уюштуруп алып эле жакшынакай кылып, өзүңөрдүн айлана чөйрөңөрдөгү акылыңар менен той өткөрүп койсоңор, бул аябагандай жакшы жашоо деп ойлойм. Кур намыс калдырбай, Азыркы жаштардын баары эле ошо кур намыс калдырып атат да өздөрүнчү. Менин дос балам тотпай, мен ошону кыла албайм, мен да ошону кылышым керек деп, ушунун айынан мисалы көп жаштар баш кошуша албайт да. Эми азыр бүгүнкү талкууда абдан көп мындай позитивдүү ойлор, мурдагы салттарга айтылбадыбы, мурда ушундай болчу, андай болчу деп. Себеби мурда элдин пейили ток болчу да, элдин пейили жакшы болчу. Бүгүнкү күндө тилекке каршы элдин пейили начар, ачык айтыш керек. Элдин пейили абдан эле начар. Эми үйлөнүүнүн астынан жакшы сөзүбүз бар го. Той болот, тойдун да эртеси болот дейт. Ошо тойдун эртесин ойлош керек. Бактыбызды байлыктан издебешибиз керек.
лимузинден издебешибиз керек, ресторан кафеден издебешибиз керек. Биз байлыгыбызды ушу өмүрлүк жолдошуңдун ичиндеги кооздук дүйнөсүн издешиң керек да. Ошол сени түбөлүк жашай турган жарыңганы издешиң керек. Мен баардык жаштарга айтарым, кеп чоң тойканага той берүүдө эмес, кеп чоң кымбат лимузин жалдоодо эмес, кымбат тамада жалдоодо эмес, кеп 2 жаш туугандарды бириктирип, мусулманчылык кан чыгарып, бата алып коюш. Бата ал, бактың түзө, той бербейди эле кой, ал өзүң шартың кара. Эгер шартың барбы, анда бер. Өзүңөрдүн ата-энеңерди кыйнабагыла, ата-энеңердин деңгээлине карагыла. Ата-эне байкуш бала үчүн алар өлүүгө да даяр. Эмне үчүн жерди энеге салыштырган? Эненин жүрөгү бала үчүн баарына даяр. Ошон үчүн бардык жаштарга айтарым, ата-энеңиздерди кыйнабаңыздар, чарк чамага карап, жолдошуңузду да кыйнабаңыздар. Паланча 1000 долларга көйнөк алып бербесең тийбейм эмес. Ал бактысына караңыздар. Ал сыртында кымбат көйнөгүн эмес, ичинде кымбат жан дүйнөсүнө караңыздар демекмин ошол. Бардык жаштарга бакыт гана тілейм мен. Жалпы айтарым, жаштар өздөрү чечип туруп, ысраф кылбастан. Той азыр жакшы айтты. Той болот, тойдун эртеси дагы болот. Сен элге аны чачып туруп, эртең той күнү баш көтөрдүң, өзүңчө эле кубандың. Эртеси күнү бирөөгө жалданып иштеп жүрөсүң. Иш табыш керек да нормаль иш жок болуп атат депчи. Ошол тапканыңды эле бир аз туугандарыңды чакырып туруп, калганын өзүңдүн жашооңо иштеткен, бирөөгө жалданбастан, бирөөгө муктаж болбостон, балким башка муктаждарга берип тура турган болсоң, өзүң дагы үй бүлөңдө дагы тынчтык, башка жакта дагы тынчтык. Мына ошонун негизинде тойлорду өткөрүүнү аракет кылайлы. Учурда келин алуу канча турат? Мына ушул суроонун тегерегинде бүгүн биз талкуу кылдык. Ал эми өзүңүздөргө керектүүсүн эргип аласыздар деген ойдобуз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.